Ең оңай жолы Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Айзада Жамгырчиева. Биз 1.006.000 болдук. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева социалдык тармактагы баракчасына катталгандардын саны 1.006.000 адам болгонун маалымдады. Сүйүнчү достор, биз таза кандуу 1.006.000 болдук. Ушул чайды сиздер үчүн алып салайын эми деп тамашалуу пост бөлүштү. Бул тууралуу алып баруучу. Эскерте кетсек, алып баруучу ырчы, блогер катары өзүнүн талантын сынаган Айзада Жамгырчиева социалдык баракчасына жазган тамашалуу посттору менен да өзгөчөлөнүп турат. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Назира Айтбекованын уулу. Ата-энем жарашса, анан чогуу мурункудай тоого барсак. Назира Айтбекова уулунун алгачкы интервьюсу тууралуу баракчасына жазып чыкты. Бүгүн алгачкы интервьюсун берди. Кыялың эмне деген суроого ата-энем жарашса, анан чогуу мурункудай тоого барсак деди да кайра сөзүнөн чөчүп кетти. Атасынан, анын аялынан кечирим сурап жиберди да монтажда өчүрүп коюуну өтүндү журналисттен. Көп ойлонуп олтуруп, кайрымдуулук менен алек болгум келет. Бейбечараларга, балдарга жардам берсем деди. Ох, жүрөгүмдүн тилегени, көзүмөн жашым тегеренип барып токтоду. Турмушта көп нерсе оңой эмес экен. Сыртынан сыр алдырмасак болгону менен ичинен көп нерсе сызганын билем. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Белгилүү ырчы Анжелика Кайратованын Арманай деп аталган жаңы клиби жарык көрдү. Бул тууралуу ырчы өзү маалымдады. Тумар телеканалын көрүңүздөр. Жаңы клиптин урматына менден $100 белек. Сүйүнгөнүңүздү канчалык деңгээлде сүйөсүз жана $100 кандай белек сатып алып берсе болот деп кайрылды көрөрмандардын ырчайым. Маалымат булагы Заман Чекит KG.